кыямат күнү Алла Тааланын алдында жоопкерчилигибиз бар. Ар бирине жооп беребиз, ар бир сөзгө жооп беребиз, ар бир кылган ишке жооп беребиз. Жоопсуз эч ким кутула албайт. Бардыгы жооп берет. Кул дагы, падыша дагы жооп берет. Бай дагы, кембагал, эркек дагы, аял дагы, жаш дагы, кары дагы, бардыгы жооп берет Алла Тааланын алдында. Ошол жооп ал оңой күн эмес. Бүгүн бул дүйнөдө биз кичине тияктан видеокамерага түшпөй, тияктан жашырынып, пашырып бир нерсе кылышы мүмкүн. Алланын алдында баары яума тубла сараир, сырларды ачыла турган, сырлар сынала турган күндө көрөсүз. Ва хуссила ма фис судур, жүрөктү сыгып туруп алат, жүрөгүңдө эмне бар эле, ниетиң кандай эле, ишенимиң кандай эле, сенин жүрөгүңдө каалооң кандай эле деп, жүрөккө чейин Алла Таала ошол сынайт. Жүрөктүн амалын карайт. Көздүн, колдун, буттун, тилдин эле амалы эмес, жүрөктүн амалын Алла Таала карайт. Жүрөктү, менин жүрөгүмдү сиз көрбөй эле турасыз. Силердин жүрөгүңөрдү мен көрбөй эле турам. Мен кайсы ниетте сүйлөп атам, силер кайсы ниетте